Мага бир эле суроо жооп бересизчи? Сиз өткөндө өзүңүз айттыңыз эле. Биздин мамлекеттик ушул экспертизадан өткөрө турган кызматкерлерибиз жок. Биз нанимать этебиз дедиңер. Эмне болду? Чечимиңер эмне болду? Кандай жыйынтыкка келдиңер? Археологиялык корутунду Маданият министрлиги археологдордун корутуусунун негизинде гана корутунду берет. Ушул биз Жок, сизден өзүңөргө кызматкер алдыңарбы же алган жоксуңарбы? Же дагы эле ушу күтүп отурабызбы? Башка жактан же Академия науктан? жок, кызматкер алган жокпуз. Министрлик биз азыр ошо мыйзамга өзгөртүү киргизип атканыбыздагы ошо корутунду берүү процедураларынын тартибин Кабмин тарабынан бекиткендей кылып, анан археологдорго жана ачык барагын берүү жагын ошо министрлик тарабынан берилгендей болсо деген өзгөртүү киргизип атканбыз да. Ошонун алкагында бул маселе чечилет. Аны ким кылат? Силерден кызматкер кылабы же дагы башка бирөө келип кылабы? Археологиялык изилдөөлөрдү. Ушу Маданият министрлигинин борбордук аппаратындагы бөлүмдүн ичинде кызматкер кылат ошондо. Кайсы бөлүм? Маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу боюнча бөлүм бар. Ошол бөлүмдүн кызматкерлери эгер ушул мыйзам ишташкан учурда биз муну колдоп беребиз. Себеби дегенде силердин ушул археологиялык изилдөөлөрдү аныктоодо, изилдөөдө жер казынасын пайдалануучуларга өтө чоң тоскоолдук болуп атканын билип атасыздар, көрүп атасыздар, туурабы? Силер жакшы билесиз да. Силер ошону кандай бир аппарат алып бересиңерби, же прибор алып бересиңерби, же болбосо кызматкерлерди көбөйтүп ушуну эртелетсеңер болмок да. Бул маселени биз сиз докладыңызды буга чейин деле укканбыз. Муну эң негизи өзгөртүүгө алып келип аткан, мыйзам өзгөртүп алып келип атканыңар эмне, себеби эмне болуп атат мунуку? Ушуну айтыңызчы. Азыркы учурдагы күчүндөгү мыйзамда ачык барагын берүү, ошо археологдорго ушундай археологиялык изилдөө жүргүзүүгө ачык барагын берүү укугу Илимдер Академиясына берилген. Бул тажрыйба бизге көрсөттү, археологдор жетишсиз экендигин, ошондой эле археологдор жеке тараптар болгондугуна байланыштуу ар кандай баалар айтылат экен. Анан археологдор чакырылган жака барбай койгон учурлар дагы бар экен. Ошол себептен улам бул археологиялык изилдөө жагын негизи бир тартипке келтирүү максатында ошо мыйзамда ошол ачык барагын берүү жагын ошо министрликке. Менин суроомо сиз кайсы жакта жүрөсүз билбейм, башка жакта айланып жүрөсүз да. Силер ошону жеңилдетүүнүн жолун издегилечи. Жеңилдетүүнүн жолун издегилечи. Башка мыйзамыңарды кое туруп, жеңилдеткилечи мындай. Бирөөнү алып келип, мына заявка түштү бизге, мына жерди изилдеп бергиле, түштү, мына суроогун бергиле. Мынча срокто бүтөбүз биз. Кызматкерибиз мынча срокто бүтүп келиш керек ушуну. Чыгымдарын ким көтөрөт анын? Жеке ишкер өзү көтөрөбү, же болбосо мамлекет көтөрүп берет, же археология изилдөөгө түшкөн бир какой-то взностан көтөрөсүңөрбү? Ошону ошол мыйзамдап келбейсиңерби? Кайрылы каяктагы академия науктагы адамдар алар деле силердин көзүңөрдү карайт да, же болбосо тигинин көзүн карайт да, колун карайт. Мага машина бер дейт, мага акчасын бер дейт, мага жол бер дейт, тамак бер дейт, жатакана бер дейт ал. Ошонун жолун издебейсиңерби? Силерде мындай да, мындай түшүнүк болуш керек силердечи. Бул жер казынасы деген мамлекеттин бюджетин толтуруп аткан органдардын бири. Туурабы? Эң чоң органдардын бири. Ошондуктан силер ошонун жолун издегиле кайра. Эртелетип кантип ушулардын маселени чечип беребиз депчи. Кайра эле каяктан алып келесиңер? Азыр эми дагы академия наукага чакырабыз. Же ошо ачык барак беребиз деп атасыңар. Бунун эмне максаты эмне мунунчу? Кунузбек Кушалиевич, негизи азыркы сиз белгилеп өткөндөр учурда мыйзамда негизи каралган. Ал жакта археологиялык корутунду ошо баягы тапшырыкчы тарабынан археологду жалдап, ошол жерге корутунду алып, анан Маданият министрлигине жөнөтүлүшү керек да. Биз ошол корутундун негизинде гана беребиз. Мунун баары негизи мыйзамда каралган тартиби бар. Биздеги маселе ошо археологдор жеке тараптар болуп калып атат. Көпчүлүк учурда анын биз 15 ачык барагы берилген 15 археологдун ичинде анын 4-өө гана Илимдер Академиясында иштейт экен. Калгандары баягы жогорку окуу жайларда сабак берген профессорлор болуп атат. Муну силер уже 100 жолу айттыңар муну ужечи. Ошону чечүү жолун айтпайсыңар, чечүү жолун. Эмне кылып чечесиңер муну?
Жооп берчи. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен Жолдошев Чынарбек, Маданият министрлигинин Маданият өнүктүрүү башкарманын башчысы. Сиз туура суроо берип атасыз. Бул жерде чечүү жолдорунда азыр Гүлбай Кадырбековна айтып кеткенден сырткары мамлекеттик программа кабыл алынган көөнө тарых сырлары. Ошонун алкагында бир районду толук бүтүрүп, бир жылдын ичинде, экинчи жылы ал жака археологиялык изилдөө иштерин жүргүзбөө максатында мына быйыл Талас облусу Манас району тандалып, тендер жарыяланып, азыркы күндө ошол жеңүүчүлөргө акча каражатын которуп берүү маселеси көтөрүлүп атат. Ким чечет акчасын? Бул мамлекеттик бюджеттен, республикалык бюджетте көөнө тарых сырларынын программасынын алкагында ишке ашып атат. Мамлекеттик бюджеттен. Мамлекеттик бюджеттен. Бир жылда бир райондо бүтүрүп, эмки жылы бир жылда бир район бүткөнчүктү башка райондон чыгып калсам эмне бир жыл күтөбүз мында? бул жерде маселе ошол азыркы кесип адистердин чектөлүгүнөн ылайык ушундай бир жылда бир район программасы кабыл алынган. Сиздин атыңыз ким? Чынарбек Жолдошев. Чынарбек мырза, сиздин азыркы айтып атканыңыз менен биз ушул даже мамлекеттик азыр мамлекеттин балансындагы жер казыналары бар. Билесизби аны? Билбейсизби? Билесиз да? Ошолорду токтотуп коюп атасыңарчы. Мамлекеттин балансында турган казыналарды токтотуп коюп атасыңарчы. Силер мен айткан сөзгө түшүнсөңөр, биз муну колдоп беребиз, болду, мунуңарды деле колдойлу. Бирок силер чечүү жолун эртелеттирчи. Вот в чем здесь вопрос. Мына артыңызда жигиттин аты ким эле? Халилов Руслан. Руслан, сиз билесиз аны? Прекрасно, туурабы? Сиз бул маселени жаңылык билесиз да мунучу. Канча жылдан бери геологияда жүрөсүз, сиз муну прекрасно билесиз. Ушул именно геология барганда эле маселе такалат да, токтойчу жердечи. Буну азыр Манат Молдонович, буну азыр муну деле колдоп берели. Бирок эртең алып келсеңчи жанагы мыйзамды. Кимиси чечет, же буларга штат бөлүп бериш керекпи? Штат бөлүш керекпи буларга, же эмне кылыш керек буларгачы? Эртелеш керек болуп атат. Булар азыр бир жылга деп тиги Манас районун алып алыптыр, тендер биттиптир. Ал тендер бүткөнчө дагы күтөбүз, анан дагы бир жыл күтөт экенбиз эми. Жана Манас районуна алганда сен пара районуна кетсеңер, качан бүтөсүңөр мунун баарын? Бүтпөйт да муну. Андан сырткары азыркы күндө эстелтер KG деген электрондук портал түзүлүп, ошого данныйларда толтуруп атат да. Муну айтканда бир единый база түзүп, ошонун жыйынтыгында параллелдүү иштер жүргүзүлүп атат. Бул көп жылдык эмгекти талап кылат. Анткени Кыргызстан аймагын ар бир кокту колутка чейин издеп чыгуу, кадам менен издеп чыгуу көп убакыт талап кылат да. Мүмкүн эмес. Силерге көп талап эмес, мүмкүн эмес ал силергечи. Ал жерге деген жүрүп издеш, өчө. Мүмкүн эмес деп айтпайсызбы аны сиз? Жок нерсени эмне айтып атасыңар бизде? Жок болбогой турган нерсени айтып атасыңар силерчи. Силер андан көрө заявка түштү, заявка түшкөн жерди экстренный порядка бүтүрүп же казгыла, же казбагыла деген гана жыйынтык беришиңер керек. Болду. Же салбаа. Вот ваша миссия. Мына бул жерде мисалы үчүн тиги баалуу нерсе бар экен, жол болсо илгерки бир тарыхый бир таштар бар экен, казганга болбойт. Сиз дайыр же нет деп гана бериш керек. Анан эми азыр бир тендерди объектетип алдык анан дегениңер бул эми бул жомок да болчу. Жомок мунуңар силер Манас районунун мына представитель Таласка депутат Талас. Манас районун кылып атканы это хорошо, но этим проблема не решается. Не решается она. Вот как будет кандай кылып чечебиз деп коет, ошону айтпайсыңарбы? Кундузбек Кожалиевич, Айтыңыз. биз келип түшкөн негизи кайрылуулардын баардыгына убагында жооп беребиз. Кечиктирилген убакытта археологдордун заключение эле негизи. Мыйзамда каралган. Вот именно именно археологдордон болот. Ошо археологду алгылачы, өзүңөргө штат алгылачы, бир 5 штат аласыңарбы? Оперативный баратан кылыпчы, машина бергиле аларга, служебный машина бергиле, вездеходдон бирөөнү алып бергиле. Мына сен бар тияка кет, мына мекте заявка түштү деп. Ошону кылгылачы. Азыр биз сунуштап жаткан мыйзам долбоорун сиздерге киргизсек, анан ушул сиздер белгилеп аткан маселелерди мыйзамда ошо ачык барагын берүү, анан ошо археологдордун ишин жүргүзүү тартибин бекители деп атпайсызбы? Мыйзам келеби? Кадырбековна, сизге айтып атабыз. Сиз мына маселенин негизинде, ушул мыйзамдын негизинде, жана мен айтып аткан мыйзамды алып келгиле. Өзүңөрчө дополнительный чыгарасыңарбы, эмне кыласыңар? Вплоть до машина сурагылачы. Сизге кирелик макул. Же келгилечи, мен сизге түшүндүрүп берейин, эмне кылыш керек экенин. Сен мен айткан жерге түшүнгүңөр келбей атабы, же түшүнбөй атасыңар? Азыр Кундузбек Кожалиевич, Жана жогоруда да булардын мыйзамы коомдук талкууда туруптур, ошондойбу?
Эртең күтөт экен, ошонун ичинде Ошо коомдук талкууну айтып атат азыр бизге коом талкуу айтып түшүнүп атырмын. Мен ошонун ичинде азыр биз мына Кунусбек Кошалиевич, мен баарыбыз эле айтып атабыз. Мен кече болду случай. По-моему, сизге чалдымбы, мен кому-то Минкультурага чалдым. Бирөө үй салайын деп 3 жылдан бери жүрөт да. Көрдүңөрбү? Үй Астында салайын жер деп салам. жанагы есть там что-то или нету дегенде апеллять этип берген экен. СДД бюрократияда отурасыңар. Ошолорду оперативно чечип бере турган бир эле жана кем байлыктар эмес да. Кем байлык бар деп койгон бирөөлөр ошол жерде. Бирөөлөр үй салып алган, а и дальше как? Марат Маданович, мен сиздин сөзүңүздү бөлүп коеюнчу кичине. Мен айтып атканым буга чейин мына ошол жерде Бишкекте курулуп аткан стройкалардын бардыгы ушундай маселе и притом чоң акча өзбүшкөн. Жок деп берип койгулачы, биз үй салалы депчи. Хотя и там не было ничего. Мына башников туура деп атат. Болуп келгенде мындай. А тем более ал жанагы гектарлап алган жерлердеги казнаны, жер казнасын казабыз дегендергечи. Мен айтып атпайм ошон үчүн. Бул азыр мен талкуулап аткан мыйзамды айтып атам ошон үчүн.